10 күн ичинде миңдеген айдоочу жол эрежесин бузду. Жайкы туристтик сезон учурунда жол кыймылын коопсуздук камсыздоо жана жол транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында Чүй жана Ысык көл облусуна кошумча күч иретинде жөнөп кетишкен Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматкерлери тарабынан 28 июлдан 8 августка чейин жалпысынан 1236 жол эрежеси бузуу фактылары аныкталган. Алардын ичинен мас абалында автоунаа башкаруу 33, автоунаанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып айдоо 5, айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкаруу 13, коопсуздук курун тагынбаган айдоочулар 893. Ал эми 35 унаа убактылуу айып короо жайына токтотулду. Азыркы учурда Чүй жана Ысык көл облустарынын аймактарына бөлүнгөн милициянын кайгылуу кызматкерлери бөлүнгөн күзөт ордуларында күнү-түнү кызмат алып барууда деп айтылат маалыматта. Мегакомдо НПОлордо иштеп эми Казакстанга элчи болгон Дүйшекеев ким? Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Дүйшекеев Дастан Станбекович Кыргызстандын Казакстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Буга чейин Дүйшекеев президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген. Дүйшекеев 12 декабрь 1987 жылы туулган. 2010 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен чыгыштануу жана эл аралык мамилелер адистигин алган. Кийинчерээк Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында бүтүргөн. Дүйшекеев Мегаком деген ат менен таанымал Альфа Телекомдо республикалык айлана чөйрөнү коргоо фондунда иштеген. 2017-18 жылдары Жогорку Кеңештин депутатынын кеңешчиси болгон. Эл аралык уюмдарда, өкмөттүк эмес уюмдарда, фонддордо кызмат өтөгөн. Андан соң бизнес проекттер менен алек болгон. 1 декабрь 2020 жылы президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнө жетекчи болуп дайындалган. Өткөн шайлоодо Кыргызстан партиясынын Ысык көл облусундагы координатору болгон. Климаттын өзгөрүшү жайылып, тездеп жана күчөп баратат. Бириккен Улуттар уюмунун карамагындагы өкмөттөр аралык климаттын өзгөрүүсү панелинин жаңы отчетунда климаттын өзгөрүшү жайылып, тездеп жана күчөп жаткандыгы айтылды. Жаңы климат отчетунда глобалдык жылуулук менен бирге ысык аба ырайынын толкундары көбөйөөрү, жылуу мезгилдер узарып, суук мезгилдер кыскараары баса белгиленди. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш отчетко байланыштуу билдирүүсүндө өлкөлөрдүн жаңы фосилдуу отундарды издөөнү жана өндүрүүнү токтотушу керектигин айтып, энергияны кайра жаралуучу булактардан алууну чакырды. Гутерриш коңгуроолордун жогорку деңгээлде экенин белгилеп, фосилдуу отундарды колдонуудан жана токойлордун кыйылышынан келип чыккан парник газдары биздин планетаны тумчуктуруп, миллиарддаган адамдарды коркунучка салууда деди. Күчтөрүбүздү бириктирсек климаттык апаатты алдын ала алабыз деген Гутерриш кечиктирүүгө жана шылтоого орун жок деди.